Студенттерден пара алууга шектелип кармалган Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы филиалынын ЭГ аттуу кызматкери учурда үй камагында. Буга чейин УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгы тарабынан жашыруун тартылган видео жарыяланып, анда ЭГ аттуу кызматкер бир нече адамдан акча алып жатканын көрүүгө болот. 600'дөн азыр 100 доллардан алганда мен деле эсептеп берем, канча ушунда 60 миң түшөт деп отурам. Балким быйыл үй алат окшойм деп сүйүнүп отурдум эле. Бул сессия. Ошо баланын акчасын алып келдим эле. Бакта отур, Всё. Бул жерде отурду. 3 күн жүрдү. Всё. Ал нежеге? Ой, Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелери боюнча кылмыш ачылган эле. Бирок Ош шаардык сотунун судьясы Нияз Турдукулов пара алуу беренесин алып салууга, муну менен студенттерден акча алып жүргөн ЭГнын жоопкерчилигин жеңилдетүүгө аракет кылып жатканын журналист Зульфия Тургунова билдирди. Тургунова бул жагдайды башынан бери чагылдырып иликтеп келүүдө. Мисалы, ошол видеонун өзүндө эле ошол пара алып жаткан Ош улуттук университетинин Оштогу филиалынын деканы үй алсамбы 600 студенттин анын сырттан окуу бөлүмү жана күндүзгү окуу бөлүмүн экөөнү кошкондо 600 студент окуйт экен. Ошолордон жайкы экзамен алуу учурунда онлайн түрүндө өткөрүп, эми шартка байланыштуу онлайн түрүндө өткөрүүгө мажбур болгон өлкөдөгү абалга байланыштуу. Ошол абалдан пайдаланып 600 студенттин ар биринен 100 доллардан пара алсам, мен үй алсамбы деп өзү ачык айтып атат. Сотко дагы кандай далил керек? Азыр ошол судья, иште карап жаткан судья, ошол пара алып жаткан деканды кармоо учурунда акчаларда атайын белги коюлган жок деген жүйөгө таянып жатыптыр. Бул боюнча бизде маалымат бар. Эми ал белги коюлбаса деле Эркулова өзүнүн оозу менен айтып жатат, өзүнүн сөзү менен далилдеп жатат, анткени бул пара экендиги. Андан башка экзаменге 100 доллардан ар бир студенттен анда эмне үчүн акча чогулткандыгын судья эмне далил келтире алат коомчулукка, мисалы да? Эгерде ошол Ош шаардык соту тарабынан бул шектелип жаткан декан акталып чыгып кетсе, анда сотторго болгон коомчулуктагы ишеним такыр жоюлат деген гана пикирди айта алам. Ош шаардык сотунун судьясы Нияз Турдукулов жумуштары көптүгүн айтырып жиберип, маалымат берген жок. Такыр мүмкүнчүлүк жок го маалымат алган? Процессте чыгышпайт деп. Түшүндүрдүңүзбү? Теріп алат экен. Сен ошол менен Өзү маалымат бере албай экен. Там встреча. Я сказала, не хочу. Ал арада мугалимдин акча алып жатканы боюнча жашыруун тартылган видео дагы деле интернет айдыңында талкууда. Пикир калтыргандардын дээрлик баары сот тарабынан адилеттүү чечим чыгыш керек экендигин жазып жатышат. Жөн эле пенсия алгандай санап, ак эмгегин эсептейт го. Соттоп конфискациялоо керек, анткени буга быйылкы эле буга чейин көп алган. Үй мүлкүн бүт конфискациялоо керек. Штраф олчойто салыш керек. Анан өзүн 20 жылга соттош керек. Башка сөз жок. Ушул катындан пара алып, жеңил жаза берген сотту дагы соттош керек. Ошондо тыйылат. УКМК бул иш боюнча университеттин жетекчилиги окутуучулар менен биргеликте экзамендик сессияга жана мамлекеттик экзамендерге кирүүгө жана чет элдик студенттерден пара алууга схема түзүп алышканын, мунун айынан коомчулуктун алдында мамлекеттик университеттин беделин түшүргөнүн билдирген. Коомчулук дагы пара менен кармалган кызматкерди мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылуу керектигин айтышууда. Эми ошондой пара алган адам татыктуу болчу эле, ал татыксыз да. Ошого окшогондор жогосо жакшы болот эле, ошондо анан биздин Кыргызстан оңолот да. Анан кийин ошентип пара алып эле отурса каяктан оңосун? Мен аны туура эмес деп эле эсептейм. Окшогондорду жок кылыш керек. Иштейм дегендер толуп атат. Иштейм дегендерди коюш керек.
Эми айланайын азыркы заманда ушундай пара алган мугалимдерге эми мыйзам чегинде жаза колдонуш керек, онун башкарга жок. Жок, акталбаш керек. Ошого окшогондорду элге көрсөтүш керек. Эл көрсүн. Сал коркот да кызым. Албаса дагы көбөйөт буларчы. Ошо бирде ошолорду кармаса анан жоголот да, коркушат кармайт экен ушундай. Андай кишилерге азыр бүгүнкү күндө орун жок. Себеби дегенде бүгүнкү да президентибиз ham ошол коррупцияга каршы күрөшүп атат. Анан ички иштер дагы башка органдар бардыгы ошо менен күрөшүп атат. Ондай кишилерге менин оюм боюнча орун жок. Кызматтан кетип керек болсо 1-2 фактысын коюп туруп отуруш керек, кустуруш керек, ушу.